Бул окуя 2023-жылдын 10-октябрь күнү кечки саат 18 чамасында болду. Бул мектептеги 3-паранын 2-бөлүгүндө сабак ортолуп калган учурда болуп өттү бул окуя. Анткени 3-паранын 1-бөлүгүндө окуучулар 15 мүнөттөн ашыгыраак кечигип келишкен. Эки кыз, анан ошол кыздардын колундагы телефонду байкап калып алып койгонмун. Эскертүү берип эле отургузгам. Анан сабак жазышкан, жакшына эле отурушкан. Паранын 1-бөлүгү бүтүп, переменага чыгып келишкен. 2-бөлүгү башталып, ушул ортолуп калган учурда болуп кетти бул окуя. Мен доскада балдарга теманы түшүндүрүп берип, анан доскага бурулуп эми жазайын дегенде гана ушундай тездик менен бурула калганымда эле кыздын мен колун гана көрүп калдым. Анан анын ким экенин деле аңдаган жокмун. Ушунчалык катуу чуркап чыктым. Коридордо чыгып бара жатып кыйкыра кеттим. Ушу мугалимдерге, кимдер, соцпедагог, организатор ким бар деп эле чыксам, кыз мен аркасынан бир 30 секундка деле жетпедим. Чыктым, кыз ошо жерде жаттыр. Дароо келип ошол жердеги охрана келип, дежур мугалимдер скамейкага алдык, жанында отуруп, кыз эч кандай эсин деле жоготкон жок. Бир аз ошо тиши канап, анан кичине моо жеринде эмеси бар экен, сыйрылып кеткен, ооз каныккан. Дароо эле тез жардам чакырылды. Мектеп иш күнүн аяктап калса деле, бирок мектеп администрациясы баары толук мектепте болчубуз. Баары чыгышты, баары эле тез жардамдагы жол оңдолуп атканда ырастан тез келди. Кошо биринчи жардам көрсөтүлүп, кызды алып кетти. Ошол учурда кыз эсин да жоготкон жок, жакшы эле сүйлөп жатты. Жакшы эле азыр учурда жоон санына кичине ошо сынып кетти деп жаткан учуру. Кыздын ата энелери мындай азыр эмне деп атат сизге? Мындай коомчулук, мындай ар кандай пикирлер айтылып атат. Бул дагы мындай педагог катары сизди өкүндүрүп атабы? Педагог катары өтө өкүндүрүп атат. Анткени окуучуларга мүмкүн болушунча класста тартипти сактаганга аракет кылабыз. Эгерде ал кыздар кечикпей келсе, мен телефонду деле байкамак эмесмин. Анан байкап калгандан кийин албай коюшка да туура болбойт. Анткени баардык окуучулардын телефондору коробкада сакталып, үйүлүп турган. Класста 40 окуучу болсо 38 телефон бар болчу. Ал экөөнү дагы алып мен кошушум керек болчу. Ошондуктан алынды. Анан бирок мен ойлойм, ал үчүн эле эмес, бул кырсык ушундай тездик менен болуп кетти. Байкабай калдык болгону. Мен өкүнгөнүм ошол байкабай калгандыгым болуп атат. Мени күнөөлөп атат, ата энеси, аябай апасы да күнөөлөп атат. Ушул болгону менде күнөө, менин сабагым учурунда болуп калды, мектепте болуп калды. Анан дагы кандай десем, мен анын дарегине жаман сөз айткан эмесмин, урушкан эмесмин, окуучулардын көзүнчө каккан эмесмин, же башка нерсе болгон эмес, болгону ушул эле болуп калды. Менин күнөөм. Педагог катары ошо байкабай калдым доскада жазып жатып.